Кантип нолдон бизнес баштоо керек деген биринчи видеобузду көргөн болсоңуз, бүгүнкү чыгарылышта ошол видеону толуктап, келген суроолорго жооп берип, экинчи бөлүктү чыгарганга аракет кылабыз. Ассаламу алейкум урматтуу достор, келиңиздер. Мурдакы видеодо эң эле көп келген суроо бул бассейн тууралуу суроолор келген болчу. Айыл жергесинде кантип бассейн курабыз деген суроо. Жана багбанчылык менен мал чарбасы жөнүндө дагы көптөгөн суроолор келген. Буюрса биз бүгүнкү видеодо бассейн тууралуу кеп кылабыз. Бассейнди акчаңызга жараша курасыз. Жайкы мезгилге анан жыл 12 ай кылып курсаңыз болот. Ооба, биринчи эле сурооңуз, эгер үстүнө жабык бассейн курам десеңиз, анда акча көп кетет да дейсиз. Сиз биринчи жайкы мезгилге бассейн жасап, тажрыйба алып көрүңүз. Эгер жумушуңуз жакшы киреше берсе, анда мен ойлойм, үстүнө жапканга дагы өзүңүз эле аракет кылып көрөсүз. Бассейнге биринчи эле кезекте албетте суу болуусу зарыл. Суу проблемасын ар кандай жолдор менен чечсеңиз болот. Эгер сиз жер каздырып, бетон куюп, көп акча кетирип, бассейн салуудан коркуп, же каалооңуз, же көзүңүз жетпей жатса, анда эң эле жөнөкөйүнөн баштайлы. Экранды караңыз. Бул бассейн эң эле жөнөкөй бассейн. Муну сиз кооздоп, клиенттер келгенде жакшынакай дизайн менен аз акча кетирип, корооңузду салуучу аянтчага айландырып койсоңуз болот. Диаметр 5,49, высота 132, водички будет это 1,17 м. С песочником заявлено 7,9, по факту с потерями будет 6 кубовый. Сверху тент, снизу подложка идет и лестница защиты от детей. Такой бассейн. Устанавливать будем на площадочку, пеноплекс проложили на бетонную площадку с пеноплексом. Подложку тоже не будем сюда использовать. Все время поворачивая. Немножко чуть продавились. Урматтуу достор, азыр биз эң эле бассейндин жөнөкөй жолун карап көрдүк. Бул эгерде сизде акчаңыз болсо, сатып алып туруп эле
жакшынакай кылып короңузга орноштуруп, уста досторуңуз болобу, тааныштарыңыз болобу, баарысын бир күнгө жардам бериптир деп мисалы үчүн баштап алсаңыз, буюрса ар жагы болуп кете берет. Ойлонуп отура берсеңиз, мунусун кантем, анысын антем, мунусун кандай деп отура берсеңиз эч качан баштай албайсыз. Ошондуктан тобокел кылып баштай бериңиз, буюрса калганын акырындан бүтө берет. Эгерде жакшы эле акчаңыз бар болсо, анда коркпостон баштай бериңиз. Балким сиздин кошунаңыз же айылдан бирөө, башка бирөө сонун сиз ойлогон ойду жасап салса, сиз убакыттан уттуруп, ал идеядан утуласыз. Ал кишинин балким бассейнине сиз барып эс алып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан убакытты кетирбестен баштай бериңиз. Акчаңыз барбы, коркпостон баштай бериңиз. Азыр бүгүнкү күндө интернет өнүккөн заман. Интернетке ушунчалык биз иштерибизге жардам берет. Мен азыр экрандан сиздерге көрсөтүп берейин. Мына достор, Google'дан ачып туруп эле Бишкек купить бассейни десеңиз чыгат. Негизи Бишкекте бүт издей турган товарлар Бишкекте, ошон үчүн Бишкектен деп жаза бересиз. Анан өзүңүзгө жараша ала бересиз. Мына экранда көрүп турасыздар, бул жакта түрлүү бассейндер бар. Өзүңүздөр карап, параметрлерине карап, акчаңызга жараша карап көрүңүздөр. Бул биринчи вариант, урматтуу достор. Экинчи вариант бул колдоп жасаш керек. Колдоп жасоо мына. Мен бул жерде экрандан көрсөтүп берейин. Адамдар колдоп эле жасап, кооздоп, ушинтип жасай берсе болот. Бул мен ишенип турам, уста досторуңуз 100% бул нерселерди жасаганга колдон келет. Сиз жардам бер дейсизби же көндүрөсүзбү? Акчаңызга жараша ошентип иш кыла бересиз. Балким өзүңүз устасыз, өзүңүз жасап көрөсүз. Негизи достор, изденип туруш керек, тынбаш керек. Бизнес баштайм дедиңизби, анда баштаңыз. Убакыттан уттурбаңыз. Себеби бир күн сиз бул жакта күтүп отура берсеңиз, идеалдуу шарттарды карап, ал мисалы үчүн мааниси ушундай да, алма түш, озма түш дегендей бир нерселерди күтүп отура берсеңиз, анда болбойт. Издениңиз, токтобоңуз. Колуңузда сотка турабы, ютубка кирип алып эле ушак саясат, Атамбаев тиякта жүрөт, Жээнбеков биякта жүрөт деп отура бербей, саясатта алардын өздөрүнүн иши. Алар сизге эч качан жардам берип койбойт. Сиздин жашооңузду келип жардам берип оңдоп койбойт. Мен бир нерсени ушул жерде айткым келип турат, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө мен деген бизнесмен, магнат деп коет. Бул ар бир сферанын магнаттары бар. Мисалы үчүн дары-мек саткан өзүнчө магнаттар бар, ресторан магнат. Толтура бүгүнкү күндө ар бир бизнестеги тармактын магнаттары бар, чоң бизнесмендер бар. Алар сизге эч качан бир нерсени үйрөтпөйт, досум, урматтуу бир тууганым. Бардык нерсе өзүнүн колдо. Сиз болгону ошолордун товарын сатып алып, болгону ошолорго акча берип атасыз. Муну түшүнүңүз. Жашоо шартыбызды өзгөртүү өзүбүздүн гана колубузда. Москвада, Россияда иштеп жүргөн досторубуз бар. Мисалы үчүн 100 000, 200 000 сом акчасы менен азыр эмне кылсам экен деп билбей отурган досторуңуз бар, тааныштарыбыз, бир туугандарыбыз бар. Үй бүлөңүзгө бир айга отпуска алып келип туруп, мисалы үчүн ушундай бир проект жасап кетсеңиз, бул дагы жаман эмес. Бул дагы же үйүңүздү кооздойт, же сизге киреше берет. Экөөнүн бири. Өнүгүү өзүбүздүн гана колубузда, урматтуу достор. Бул азыр мен сиздерге эң эле кичинекей, айылда жөнөкөй бизнес жөнүндө айтып берип атам. Мурдакы видеодон сиз менен кантип байланышсак болот деген дагы көптөгөн суроолор бар экен, урматтуу достор. Мен сиздерге азырынча Facebook баракчамды берип турайын. Facebookка кирип туруп, мени менен байланышсаңыздар болот. Мен бул жакта Дастанбек Абдрахманов десеңиздер, менин аккаунтум чыгат. Бул жакка жаза бериңиздер. Буюрса мен сиздерге ошол жактан жооп берейин. Дастанбек Абдрахманов десеңиздер чыгат. Урматтуу достор, буга чейин көптөгөн видеолорду чыгарып келдик. Мен ойлойм, сиздерге кандайдыр бир деңгээлде жардам берсе, мен аябай кубанычтамын. Сизге ийгилик каалайм. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Үйүңүздөрдө тынчтык болсун, амандык болсун, мамлекетибизде дагы тынчтык болсун. Так, значит, начал наполнять бассейн водой. Сейчас нужно убрать все складочки, которые начинают образовываться внизу. Просто потом уже будет тяжело сделать. Уже листва. Это у нас потом все берется скиммером. Ой, елки-палки. Майский жук к нам попал в бассейн. Майский жук, бедняжка. Может, захлебнулся, наверное, да?
Набираем еще воду. Почти набралась. Подсоединили насос. Но родной не ставил ставить. Был у меня Баствоевский. На 5 с чем-то тонн в час. Перекачка получше. Родной там 2, по-моему, с чем-то. Вот сейчас еще дополна до краев наберем. Засыпем солюшку и будет циркулировать. Итак, наполнили бассейн. Сейчас идет циркуляция воды. Значит, была закуплена соль постепенно, обычная соль. Не йодированная, только не йодированная нужна для хлоргенератора. Значит, сейчас буду высыпать в бассейн, и будет он у меня циркулировать до полной растворимости соли. Потом уже будем подключать хлоргенератор. Ну вот, 50 пакетиков соли засыпали на такой бассейн, получается 50 килограмм. Теперь будем ждать, пока соль не растворится. Так, значит, поставил циркуляцию насоса из соли. Все, накрыл брезентом. Пускай побыстрее нагреется. С ним будет припекать, ну и растворяется соль.